Шаардын için жасай бербей, мына сыртты ham караш керек да. Таза ар бирин ишенген адам барбы? Жалал-Абадтагы Көгарт дарыясынын сол жак жээги курулуштан чыккан турмуш тиричиликтен арткан аргандай таштандыларга толуп кеткен. Күнү түнү тынбай таштанды ташыган унаалардын каттамы жергиликтүүлөрдү тажаткан. Тургундар жээктен айрым бөлүктөрүн тосмолоп койгону менен маселе чечилген эмес. Анан билбейсиң эми талкалап койгондон коркосуң эми ошончо кымбат КамАЗды мисалы анан кийин таза ар бирин ишенген адам барбы? Туура эле келип төгө берет. Бу жерде адамдар жашап атат, жаш балдар ойнойт. Андай жок экен да. Андан көрө ошо КамАЗдар үйүнө апарып төкпөйбү? Же мэр айтса мэр апарып төктүрсүн бир жерине, МЧС айтса ошонтой болсун. Анан бу жерде жашаган адамдарга баарына мусордап келип төгүп атат. Эми ооруйт башка болот да, ушу адамдарды ойлош керек да. Шаардын için жасай бербей, мына сыртты ham караш керек да. Ичи жылтырак болгонун сырты кылтырактын не кереги бар? Мына бар да вообще азыр мына мал базардан баштап менин билишим боюнча машина базарга чейин мындай хуже жерлер бар. Памперстен баштап консервага чейин төгүшкөн, домашний өтө көп төгүп коюшкан да. Эми муну жактан кичине көңүл берип караш керек да, бирөөнү коюш керек, контролдой турган адамды караш керек, эмне болуп атат, сайдын бою кандай болуп атат, тазалыкты караш керек да адам. Анан эле отуруп алып анан кийин эле баары жакшы дей бергенден болбойт. Келип көрсүн дет. Айтып жүрүп чарчап бүттүк биз. Болбойт. Биздин акыбалыбыз жетпей калды, чынын айткандачы. Бүттү уже. Жергиликтүү тургундардын алы жетпей калган маселени чечүүгө тиешелүү тараптар киришти. Бүгүн Ынтымак айылындагы көпүрөдөн тарта 4 чакырымга чейинки аралыкты тазалоо иштери башталды. Негизинен бул жерде 30га жакын жеке компаниялар бар. Анын ичинде курулуш компаниялары бар, таш иштеткен заводдор бар. Ошол компаниялардан керектүү техникаларды алдык. Биз бүгүн эретке келтиребиз. Андан калгандары болсо эртеңки күнү дагы калган дагы кошумча заводдорду чакырып туруп, bunun баарын эретке келтирип тазалап чыгып кетебиз. Жалпы узундугу 7 километр, анын ичинен таштанды төгүлгөн жерлер 4 километр 200 метр отрезок болот. Ошолордун баардыгын өлчөп, бөлүп чыктык. Ар бир компанияларга өзүнүн тазалай турган участоктарын бөлүп бердик баардыгын. Best House Grant курулуш компаниясынын жана Legion курулуш компаниясынын атынан келип отурам. Бизге бекитилген участокто билип, анан ал жерде керектүү кандай курулуш техникалары болсо ошолорду биз камсыз кылып бергенге даярбыз. Ошол максатта мына субботникке келип катышып отурабыз. Мындан кийин таштанды кайрадан маселе болбошу үчүн атайын белгиленген жерлерге видео көзөмөл орнотуу пландалууда. Өзү негизи Өзгөчө кырлар министри тарабынан сунуш берилген Жалал Абад шаарынын мэрине биргеликте азыркы мезгилде ушул экология тарабын сактоо максатында жана ошондой эле кооптуу участкаларды бекемдөө иштерин жүргүзүү максатында иш чара жүрүп жатат. Буга чейин Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнестбек Ормоков тиешелүү мекемелери жана жергиликтүү ишкерлерди чогултуп, жыйында Көгарт дарыясынын жээгиндеги бул маселе ортого салынып, тапшырма берилген. Белгилей кетсек, бул аймактар ирилештирүүнүн негизинде Жалал-Абад шаарында өткөн. Кундуз Кенжебаева, Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.